үчүн өз чөнтөгүмдөн $30.000 сарптадым дейт Анжелика президентке кайрылуу жасап. Ырчы Анжелика анын катышуусундагы Адилет сериалынын эфирден алынып салынганына байланыштуу президентке кайрылуу жасады. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизди ачык айкындуулукту, адилеттүүлүктү туу туткан инсан катары билебиз. 24 сериядан турган элди мыйзамга баш ийүүгө үндөгөн сериалыбыз эфирден белгисиз себептер менен алынды. Себебин билгибиз келет. Эл үчүн иштеген режиссерлордун эмгегин баалап коюңузду өтүнөм. Уят сөздөр менен тартылган комедия жанрындагы милицияны шылдыңдаган тасмаларга эскертүү берилсе туура болмок. Бирок биздин максат милициянын аброюн көтөрүү эле. Ушундай иштер болуп жатканын кимге айтарыбызды, даттанарыбызды билбей отурабыз. Азыр биз жаштар элди маданиятка чакырып, элдин ичиндеги көйгөйлөрдү жакшы мисал, мотивация менен гана чече алабыз. Башка өлкөлөрдө ээн баштык менен күрөшүү үстүндө ажылорду, тасмаларды буйрутма кылып, мамлекеттик кызматкерлердин аброюн көтөрүп келишет. Биз 1000 эшикти каккаладык, бир дагы патриотту таппадык. Баары акча таппасаңар, эмне кыласыңар милицияны мактап тартып дегенине карабастан аягына чыктык. Мыкты сценарийге, мыкты режиссерлук иш көрсөтөлү деп, бир ай мурун ички иштер министри орун басары болуп, ээңдин ичинен тасманы көрсөтүп, колдоо сурап чыкканбыз. Анда болгону жаңы имараттарды кошкула деген сөз болгон. Бир жыл мурун тартып жатканда жок имараттарда азыр сериалга кошуш үчүн канчалаган техника керектелет, чыгымын ким төлөйт? Өз чөнтөгүмдөн $30.000 акча сарптадым. Мекен үчүн, элим үчүн тарбия беришүү тасмага жан дүйнөмдү бердим делет кайрылууда. Булак кабарчы KG. Уялчак депутат Камчыбек Жолдошбаев кайрадан депутат болууга ниеттенүүдө. Жогорку кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаев депутаттык мандат үчүн кайрадан күрөшүүгө ниеттенүүдө. Бул жолу ал өзүн өзү көрсөткөн талапкер катары арыз берди. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынан билдиришти. Ошентип Жолдошбаев Бишкектеги номер 26-Ленин округунан добуш үчүн күрөшүүгө ниеттенүүдө. Эске сала кетсек, Кыргызстанда 36 округ бар, алардын ар биринде талапкерлер көрсөтүлүшү мүмкүн. Шайлоо округдары боюнча шайлоого катышуу үчүн документтер 13 октябрда саат 18:00 чейин кабыл алынат. Булак Daily KG.